Балдардын келечеги үчүн чоңдор жооп берет деген маанини туюндурган балдар бизге аманат аттуу иш-чаранын алкагында демирчүлөрдүн жардамы менен чүйдөгү мектеп интернатында шарттар жакшырып жатканы айтылды. Камкор жарандардагы атайын үйлөрдү курууну пландап жатышат. Баардык шарты бар жатакананын имараты курулууда. Ал жерде балдар жатаканада жатпастан үй бүлө баалуулугун көргөзүп, үй бүлөдө жашашат да, балдар үйүндө жашап, ошол жерде мен үй бүлөдө жашап атам деген алардын ата-энеси болотуна ошол максатта үй куруп берет. Ата-энеси биз эми конкурс жарыялайбыз, Кудайым буйрса үй бүтүп калганда, анан баардык жактан төп келген, балдарды тарбиялай ала турган адамдарды ошолорду тартабыз да, балдарга жакшы тарбия бере ала турганчы. Балдар жатак мектебинин жаңы салынып жаткан жатаканасы жакында пайдаланууга берилет. Жана үйлөр 260 балага ылайыкташтырылган. Көптөн бери эле камкорлук менен элекпиз. Анан ошо интернатка барганда ошо жерде көйгөйдү так түшүнүп, анан ошондой чечим кабыл кылганбыз да. Жардам бериш керек. Биз деген оюбуз ошо батир салып, чоң 125 квадраттан 18 квадрат салып, анан ошого балдарды үй бүлө кылып бөлүп жашаталы деп атабыз да. Жардамга кол сунуп кайдыгер карабаган жарандар зарбын. Алар жетим балдар кантип, кандай шартта жашап, бош убактысында эмне менен алектенип, кай жерде эс алып жатканына кайдыгер карашпайт. Балдарга бекер өз каражаты менен үй, интернаттарды салып аткан экен. Ушул иш-чаралар көптүк коомдук ишмерлер тарабынан колго алынып жатканы кубандырарлык нерсе. Биздин коомдук ишмерлерибиз колдого алып атканы кубандырбай койбойт. Кудай беттеген жагыбыздан берип, белдүү азаматтар корообузга келип, айылыбызга келип, жакшылык жарашып, жамандык адашып, босого астанабыз тушуга окшогон келечекти муундары талашып турсун. Элибиз пейилигенен берери белен, акылгөй, акылы терең адамбыз, калкпыз. Мына ушул болочок муундар менен биз алдыга жылабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда жетим балдардын саны 1193, 18192 бала багуучусунан ажырагандыгына байланыштуу жөлөк була алат. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.